Бул велосипед. Велосипед бул жаңы уникалдуу жаңы транспорт. Мындай дүйнө жүзүндө жок, мындай дүйнө жүзүндө табылган эмес, ойлоп жасалган эмес. Бул жерде жалаң гана прототиптери. Бул деген ар кандай түрлөрү бар, ар кайсы кесиптер үчүн. Мисалы бул деген фермерлер үчүн, дыйканчылар үчүн. Бул болсо путешествие, нары бери жүргөнгө, тез курьер, же болбосо жанагы посылка, же болбосо электрик, монтажник, слесарь, сантехник ошолорго. Бул болсо женский модель, домохозяйкалар үчүн. Жүктөрдү ташса болот, аркасындагы багажнигин алмаштырса болот. Детский коляска, детский сиденьяны коюп койсо болот. Бул болсо жаш балдар үчүн. Дрифтить этип, же болбосо нары бери тоодон ар кайсы арыктардан секиртип, такыр бузулбас, сынбас велосипед. А бул болсо биздин керемет көл үчүн, пансионат жана санаторий ош жерлерге буну деген рикша катары колдонсо болот. Бул жеңне болсо деген өзү отурат айдоочусу, а бул жеңге болсо коноктору келген малда отуруп алып ноонтип кете берет. Биягына багажнигин салып коет, сумкасын салып коет. Конструктивный жагынан булар деген испытание, тесттен өткөн. Мисалы, много велосипед болсо, Астанага Каз Экспого барып келген. 1200 километрди басып өткөн велосипед ушул. 2017 жылдан бери бул велосипед бузулганда эмес, сынганда эмес, эчтеке болгон эмес. Бунун өзгөчөлүгү башкаларга караганда геометриясы алмашат. Бул деген поворотторго киргенде чоң скорость менен, ылдамдык менен кирсе болот. Ошондуктан деген бул өтө жумшак, Lexus'тан дагы жумшак велосипед. Ылдамдыгы 90 км саатына жүрө алат. Зарядкасы 1,5 сааттын ичинде толук, полностью биягы толук болот. 110 километрге жетиштүү болуп көлөмүн алат да. Анан велосипед, неге велосипед? Велосипед деген бул эл үчүн, бул тамашалап мурда элеспеттечибиз, ошондуктан бунун атындагы велосипед деп коюлуп калган. Бунун өзгөчөлүгү эмнеден? Биринчисинен бунда деген тетиктер аз. Такыр эле сынбас дегеним, бунда деген эч нерсе жок, сына тургандай. Бунда рамасы бар, дөңгөлөгү бар, мотор дөңгөлөгү бар, алдыңкы. Андан тышкары батарейкасы бар, бүттү. Ошон үчүн бул деген өтө бышык транспортка каратса болот. Анан бүт баары тең мындай рессорадан жасалган, подрессоренный. Бу деген мисалы денеге жакшы, сөөк, муундарга мисалы күч келбейт. Ар кайсы өңгүл-дөңгүлдөрдөн деген мындай кичине тряска болбойт. Колго дагы, бутка дагы, позвоночникке дагы дегендей. Ошондуктан бул деген өзгөчө мындай комфортабельный транспорт деп айтса болот. Мындан тышкары бунун өзгөчөлүгү өзүңүздөр көрүп турасыңар. Мотоцикл, велосипед кышында анын баарысы тең токтойт. Неге? Эки эле дөңгөлөгү бар. Аны менен тебе албайсың. Буну менен муздун үстүнөн тепсең болот. Биринчисинен булар деген кулабайт, жыгылбайт, бекем турат, тайгаланбайт. Неге? Момундай шина алып койсоңор, шипысы менен, анда силер муздун үстүнөн деле жүрө берсеңер болот. Андан тышкары бул өзү мисалы батарейкасы түгөнүп калса, неге мунун педали жок, тиги бу деген суроолор чыгышы мүмкүн. Айтар сөзүм мындай, бунун батарейкаласы 70-80 километрге жете турган көлөмү бар. Мен ойлойм, мисалы алыс жерге деле барсаңар, баары бир кичине тынасыңар, чарчайсыңар. Ош жерден деген 1,5 саат 30 мүнөттүн ичинде кайра толтуруп алсаңар болот. Ошондуктан деген даже түгөнүп калса да буну оңой, монтип алып жүргөн оңой. Жетелеп шериктей кылып, дос кылып алып, жанына жүрө берсеңиз болот. Ошондуктан үстүндө дагы грузу да болот. Сетка эмелериңердин баарын тең ушинтип жетелеп кете берсеңер болот. Эки дөңгөлөктү андай мүмкүнчүлүк жок. Мындан тышкары бул велосипедтерди мен жаңыдан таап, ойлоп чыгарып атканда жаңы философия кылайын дегем да. Именно ушул велосипедтердин жанына атасы менен баласы ноонту отуруп алып, ар кайсы тетиктерине жаңы нерселерди киргизип, сваркалап, тешип, атайын бир жерлерин бураганга ыңгайлуу кылып жасагам.
Ооба, бу деген ата менен баланы жакындатып, жаңы философия жаратат да, экөөнү бириктирип, мисалы атасы жумушта жүрөт, баласы атасын сагынат энде. А бул именно экөөнү кошуп, баштарын кошуп, и жанагы творческое, инженерное мышление уштерден абдан эметилет да, мындай орундатылат да. Бул пайда болгону менин балам деген кичинекей балам жаныма келип айтат, ата дейт. Неге биз кыргыздар эчтекени ойлоп таап чыгарган эмеспиз? Неге биз эч нерсени курган эмеспиз? Неге мисалы американецтер айфондорду чыгарды, космоско ракеталарды кетирип атат? Анан мен айттым, бала дедим, биз кыргызбыз дедим. Биз деген илгертен бери 3000 жылдан бери бул жерде жашайбыз. Ошондуктан биздин оозубузда кыргыз тилибиз бар. Биз аны жоготкон жокпуз. Биздин байлыгыбыз башкада дедим. А мындай нерселерди биз ойлоп таба алабыз. Бир күндүн ичинде деле жасай алабыз деп ошентип байкабай балама ушундай сөз чыгартып алып, анан балам мени жарга такаганда, колуңан эмне келет дегенде мен ушуларды жасап чыккам. Ошондуктан мен өзүм да сыймыктанам. Мынакей бул деген далил, бул деген үлгү. Ар бириңер оюңарды жүгүртүп, отуруп, кичине концентрация болсуңар, колуңардан келет. Бул сиздер көрүп турган айымдарга арналган велосипед. Мунун өзгөчөлүгү аркасында атайын жүк коюучу жери бар. Ал 60 килограммга чейинки жүктү көтөрөт. Качан айымдар дүкөнгө барып, азык түлүк алып калган убакта ошол жерге жүктү салып алса болот. Ойлоп табуучунун айтымында ошол жерге жумуртка койсо да сынбайт деп жатат. Ошондой эле ал жерге кичинекей баласы барлар атайын орундук орнотуп коюп отургузса болот баласыны. Андан тышкары ушул абдан ыңгайлуу экенин мен азыр сезип турам чындыгында. Бул велосипед ар кандай ландшафтта айдап жүрө берсе болот. Сынбайт, талкаланбайт, өтө бышык. Ушундай айдоо, адыр, дөң, лай, баткак болсо дагы бүттүк жерде жүрө берет. Эң биринчисинен бул деген өтө коопсуздукка жакшы. Кулабайт, жыгылбайт. Адам баласы үстүндө отурганда деген мунун баары тең мисалы машинанын астында калып калбайт. Мисалы ДТП болсо, же дагы бир нерсе болсо, жаш балдарга же болбосо мисалы өспүрүмдөргө бул өтө мындай драйвды сезе турган нерсе да. И эч травма болбойт да. Мисалы bundan жыгылбайсың, көрүп атасыздар, мен нары бери айдап, нары бери тебип атам. Муну тим эле аябай кыйнап айдаса дагы баары бир өзүнүн мындай устойчивостьсин жоготпойт. Ошондуктан мен ойлойм, bunun деген ар кайсы тармактарга колдонсо болот. Жолдон бузула турган эч нерсеси жок. Бир эле отверткаң болсо, ошону менен эле оңдоп жүрө берсең болот. Бунда деген эң негизги тетиги бул мотор колесосу, башындагы и жана батареясы. Бүттү, башка эчтекеси жок. Газы болсо мунагы ручкасында. Анан мен ойлойм, мага сунуштар көп болгон, чет өлкөдөн болгон, Кытай, Швейцария, Испания, Италиядан дагы кел ушундайлар чыгара ал, эметел, аякта аябай кымбат сатылат тиги бу депчи. Менин максатым бу деген Кыргызстандын бренди болуш керек, Кыргызстандан чыгыш керек. Бу деген кыргыз велосипед. Бу деген Кыргызстанда төрөлүп, уш жерден жол башташ керек. Бул экология жагынан өтө ылайыктуу нерсе. Такыр эч зыяны жок. Мисалы жерге да зыяны жок. Жайыт болобу же мотоцикл болсо жерди касып салат. Оор транспорттор чөптү басып салат. А бул мынакей ушундай эле иис менен өтүп кетет, болду. Өзүнүн жеңилдиги 35-40 килограмм эле. Адам баласы токтобош керек. Билимиң бар болсо, күчүң бар болсо, оюң бар болсо, колуңан бир нерсе келсе токтобош керек.